Аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүп, өзгөчө көңүлдүү логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруу зарыл. Бул тууралуу бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Россия кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиевди, Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун төрагасы Малик Абакировду, Айыл банк ачык акционердик коомунун төрагасы Мурат Акимовду жана РСК банк ачык акционер коомунун төрагасы Азизбек Оморкуловду кабыл алып жатып билдирди. Анда мамлекет башчысы быйыл региондордо өнүктүрүү жылында аймактарда айыл чарба продукциясын кайра иштетүү менен алектенген жана экспортко чыгарууга аракет кылган ишкерлерди колдоо жана каржылоо үчүн зарыл шарттарды түзүү боюнча тапшырма берилгенин эске салды. Мындан тышкары экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде аталган финансы мекемелеринин жетекчилери аткарылып жаткан жумуштары жөнүндө маалымат беришти. Жыйынтыгында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республиканын финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди.